Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге маңдайымда турган оор жүк ташуучу унаалардын катарын толуктаган Mercedes-Benz 914 үлгүсүндөгү унаны тартып көрсөтүүдөмүн. Эгерде бул унаа сиздерге кызык болгон болсо, же балким ушундай унаа алсам экен деп акчаңыздарды камдап жүргөн болсоңуздар, бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар, сиздерге бардык маалыматтарды берейин. Бул Mercedes-Benz 914 үлгүсүндөгү унаа 1995 жылы чыгарылган, кыймылдаткычынын көлөмү 6, жүк көтөрүмдүүлүгү 10 тонна, абалы өтө жакшы, простой кара мотор. Эгерде урматтуу достор, мындай унааларды жакшы же жакындан тааныгандар жакшы билесиздер. Кара мотор дегени эң жакшы мотордун катарын толуктаган мотор деп эсептелинет экен, урматтуу достор. Көмүр жүктөйсүздөрбү, картошка, сабыз, кыскасын айтканда соода тармагында иштегендер үчүн өтө ыңгайлуу. Портерден кийинки эле ушул унаа сиздерди байытат жана ишиңиздерди жеңилдетет. Эми дөңгөлөктөрү дагы жапжаң эле бойдон, все сезонка, баардык сезондорго талабына жооп берет. Бул жакта болсо кошумча бир дөңгөлөгү орун алган, кош дөңгөлөк. Бул жерде болсо ресторлор, арты дагы алды дагы рестор экен. Анан солярка менен жүрөт достор. Салондоруна баш бака турган болсок, азыр сиздерге көрсөтөлү. Эми айып эле бир аз ушундай жерлеринде чириктери бар. Ал эми мелочь. Главный мотор коробкасы өтө жакшы. Талапка жооп бере турган экен, урматтуу достор. Көрдүңүздөр, мына автономкасы бар, бүт бардык мына сиздер видеодон көрүп тургандай абалда. Бир кол айдалган, айыбы жок. Алыскы жолдорго чыкканда дагы эч кандай жолдо калып кеткен эмеспиз деп ээси кайра айтты. 1 грамм дагы май жебейт экен коробкасычы. Өтө сонун. Мотор дагы, коробкасы дагы май жебейт. Жакшы, өтө сонун. Баасы канча дегендер үчүн баасын айтып өтөйүн. Баасы 820 000 сомго бааланды. 820га. Бир аз кеми болот. Бир аз эле. Алмашуу жолдору же бөлүптөлөө мөөнөттөрү каралган эмес, андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Бул унааны иштеткен сайын акча таба турган унаа достор. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар, баасы дагы базарга салыштырмалуу арзаныраак айтылып жатат. Акча өтө шашылыш түрдө керек болгондугуна байланыштуу. Өздөрү көп жылдан бери айдап жаткан унаасын сатка чыгарды. Андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар, бардык маалыматтарды алыңыздар. Биз болушунча чагылдырып айтып бергенге аракет кылдык. Абалдары дагы жакшы достор. Асты бийик. Мына ушул көрүп турасыздар, жууп тарап баягында кылып алып сатарларга окшоп чыгарылган жок. Кандай болсо ошондой тартылып жатат, урматтуулар. Ошто шаар ичинде жана шаар четинде айдалган унаа эзилген эмес, жанагындай кыйналган эмес. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Документтери так, сразу өткөрүп берүү жолдору бар. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын.